Бул трактор эме үчүн иштетилет. Кирпич чыгара турган станокту иштетет экен. Азыр ушул станок, кирпич чыгара турган станокту жасаган устадан сурап көрсөк, кандай бул станок ошол тууралуу берсеңиз. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Абдурахман. Абдурахман ака, айтсаңыз, ушул станок кандай станок, кантип жасадыңыз, ошол тууралуу кененирээк маалымат берип койсоңуз? Бул неме камгыш чыгарат. Булай. Анан кийин бул станокту интернеттен көрүп өзүбүз жасадык. 3-4 та станок жасадык. Колочулар болсо саттабыз, жасап. Анан немелер болсо кирпичин чыгарып саттабыз бу жерде. 350 тыйын алып. Баткен өзү. Бул станок кантип иштейт? Бул тракторго уланганбы? Ошол трактор менен иштейт. Через трактор. Анан немелер болсо заказ болсо ошол үйгө барып фундаментин алда чыгарып беребиз. Ошо келишебиз, онусу. Келишип ошол жерде чыгарып беребиз. Mana shu Баткен центрдин атрагына. Мына трактордун мотору айланганда бул станоктун мотору дагы айланат экен, а? Редуктор да, бул редуктор. О, через трактор редукторду айландырат, редуктор месровканы айландырат. Месровка пресс дейт дагы, анан кирпич чыгат да. Ошондой станок. Күнүгө канча кирпич чыгарабыз дедиңиз? Күндүгө эмишке карап чыгат, 4-5 миң штук чыгат, 4 бала иштейт. Анан бул станоктун турушу канча сом болду? Станок эми ошол трактор менен жасап сатсак 350 миңге атабыз. Анан кийин жалгыз өзүн жасап бер дейт. Через дизельный мотор коюп бер дейт. Алар дагы келишет. Анан станоктун өзү боло турган болсо 150 миңден 200 миңге чейин болот. Бул баягындай свет жок дагы иштей берет экен да, электр энергия. Жок дагы иштей берет. Анан свет менен кылып бер, ток мененсе, ток менен дагы кылып бере беребиз. Эме бул дагы ошол кирпичтин формасы кандайчы болуп чыгат? Кирпичтин формасы бул пышкан кирпичтин формасы. Ошол экөө бирдей, колдо куюлгандан калыңыраак. Ошол 20 миң колдо куюла турган кирпичке бул 16 миң менен бүтөт. Жакшы.